Биз бүгүн Араван районундабыз. Араван району бул калкынын бир 60-60%дан ашыгыраагы өзбектөр жашаган. Андан сырткары бир 35%, 35-36% гана кыргыздар жашаган. Андан калганы ушул тажик жана Азербайжан ушул улуттар жашаган район. Анын ичинен бул Араван районунун ичинен эң күчтүүсү ушул Төмөйүн, Алянаров жана ушул Юсупова деген 3 айлык өкмөттү күчтүүрөөк деп эсептесек болот. Алар ушул дотациядан чыккан же болбосо өзүн өзү багала турган же бакканга дарамети бар айлык өкмөттөр. Мындан нарыракта ушул Араванга ушул Ош тараптан кирип кетип атканда Алянаров деген айлык өкмөт бар. Ал Алянаров айлык өкмөтү цемент заводдордун эсебинен окат кылат. Бюджети ошонун эсебинен толот. Мынабул Юсупов айлык өкмөтү, тагыраагы Юсупова деген айлык өкмөтү бул баягы ушул жердеги ишкерчиликтин, сооданын эсебинен тирилик кылат. Азыр канча бюджети бар экен? Бир 30 миллиондун тегерегинде бюджети болсо керек. Азыр сурап көрөлү. Бул айлык өкмөт илгерки социалисттик эмгектин баатыры. Баягы ноокаттыктардын тилинде айтканда бул баягы Уркуя Салиева сыяктуу же болбосо баягы Зуракан Кайназарова сыяктуу социалисттик эмгектин баатыры, ушул баатыр аялдын урматына ушул Аравандагы ушул айлык өкмөттүн аты коюлган мына. Социалисттик эмгектин баатыры Салтанатхан Юсупова дейт. 2003 жылы өтүптүр, 1929 жылы төрөлгөн экен. Айлык өкмөт азыр мына чекесиндеги мына ушул жердеги мына 4-5 гүлдү эске албаганда башка бир дагы мындай бир адамдын көңүлүн бура турган, кичине бир көңүлдү көтөрө турган эч нерсеси калган эмес. Азыр мына эски имарат, ал дагы эски имарат, андан нарагы клуб экен. Азыр мына кирген жерден сурап көрөлү, бул жагы ушул Юсупов айлык өкмөтүнүн жанагы кандай десек мындай аппарат кызматкерлери, элди тейлеген кызматтары отурган жагы ушул. Бухгалтериясына кирели. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Эжеке? Жакшы, рахмат эжеке. Эжеке, биз менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен эркин жүргөн журналистмин. Чык эшикке деп кууп чыксаңыз дагы боло берет. Бирок биз билели деп атабыз ушул Юсупов айлык өкмөтүнүн Юсупова айлык өкмөтүнүн бюджети канча? Бир жылдык бюджети. 32-ге бекиткендик. Быйыл 32-ге бекиттиңиздер, Азыр айлык өкмөтүңүздөр келдиби, келелекпи? Өкмөт замы бар. Өзү жок, Наргиздалгени өкмөдүм ха. Макул эже. Өзү аппаратта канча адам иштейт? Аппаратта 28 да. 28 адам иштейби? Ушул бир айлык өкмөттө, Жок, филиалларыбыз бар да. СДК библиотекалар бар. Библиотека. Аппарат болуп 28. Библиотекалар дагы ушул айлык өкмөттүн карамагына киреби? Ал Маданият министрлигине карабайбы? Жок, СДКларыбыз биз айлык өкмөтүгө карайт. Дагы айлык өкмөт нелерди каржылайт ошондо? Библиотекаларды, анан өзүңүздөрдүн аппаратыңыздарды, бухгалтер, кассир, землемер, дагы нелерди каржылайт? Айлык өкмөттү, катчыны, дагы эмне? Андан башка дагы? Налогчулар бар. Салыкчыларды дагы? Кийин аскерлик каттоо бөлүмү бар. Ошолор бар. Аскер комиссария. Статистика бар, сос отделimiz бар. Ошолордун бардыгын? Ошондо жалпы канча адамды багаттайсыз? 40 болот. 40 адам. Бардыгы болуп. Кароо. Ооба, бардыгы көчөлүп. Эми 40 адамды бакканга бир жылда канча бюджеттин канча пайызын жумшайсыздар? Зарплатамызбы? Зарплата, ремонт, Жок, уну финанс башчысы болот да. Сиздин аты жөнүңүз? Мен кассир. Кассир. Марлянова Миясар. Финанс башчысы кайда экен? Мына канасы муну кабинети мына. Бул жакта Ошондо мен кимисиге экономикалык бөлүм башчысы дейт. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Кандайсыздар? Кечиресиздер? Жакшы, рахмат. Мен кичине сиздин убактыңызды алат окшойм. Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен ушул баягы жерлерди кыдырып, айлык өкмөт, шаар ушулардагы иштерди менен элди тааныштыргым келет да. Ошон үчүн келип калдым эле. Азыр бул эжекеден сурадым, жалпы эсебинен айлык өкмөттө бир 40 адам иштейт дейт. Анан 32 миллион бюджетибиз бар дейт. Эми ошонун ичинен ошол 40 адамды бакканга канча бюджеттин канча пайызы кетет, ошону айтып берип коесузбу? Onu men buhalter emesmин, Кимден сурасам болот? точно билбейм, бирок
40 адам дейт, эми бирок 40 адам бардыгы баягы ноп, топтар дагы бар да, эми баягы немелер. Кароолчу, башка. Анан бизде клуб бар, клубда иштеп аткандар бар. Бирок эми бюджет канча пайызын айлык майна кылып берет билбейт экенмин. Жок, мен билгим келет да, мисалы мындай да. Бир жылда бир айыл өкмөт мисалы 10 миллион чогултат. 10 миллиондун канчасын ошол баягы башкаруучу составка кетет. Баягы имаратына, интернетине, командировочныйына, андан сырткары баягы айлыгына, соцфондуна бардыгы бириккенде канча миллион кетет деген келет. Почти бир 10 миллиондан жогору болсо керек. Али корголгон беренелерден сырткары да, мисалы. Onun içinde kömür berебиз, мектепке kömür бар, мектептерде немелери, муниципальный детсадтардыкы бар. 10 миллиондан жогору болсо керек. Бул баягы защищенный статьяларды айттыңыз. Жок, ошо защищенный статья эмес, ошо немелерди биз айыл өкмөтү кыла турган ишибиз да, 10 миллиондан жогору болуш керек адашпасамчы. Ошондо мектепте көмүрү, немелери, башка иштер манандай bizde kansta var, alabыз башкалар ошондойлор 10 миллион жогоруда болсо керек. Макул, жашкаңыздар. Так, бул кайсы каанасы экен? Саламатсызбы, эжеке? Жакшысызбы? Эжеке, мен аты жөнүм Ыдырыс Саков. Мен сиз ким болосуз? Мен сыртта эшикте жеме жок экен. Мен статист. Статистпи? Статист болсоңуз жакшы экен, эжеке. Айыл өкмөттө мына курамында канча адам иштейт? Курамында 30дан ашык адам иштейт. 30дан ашык. Анан ошол 30дан ашык адамды баягы айлыгы, жылуулугу, свети, кагазы, интернети ошолор менен камсыз кылганга командировочный, бензин, ошо окшогондордун баарын кошкондо канча чыгым кетет? Ол боюнча менде маалымат болмойт, бухгалтериядан алайын. Биринчи кабинетте бухгалтерия. Ал жакта кассирмин дейт, ал Ошо кассир менен бухгалтерия жанымда кабинетте главный бухгалтер, ошол жерде кассир отурат. Унака боюнча маалымат менде жок. Анан туалетиңиздер каягында? Туалетimiz sırtga chiqib yo'qolmay. Каягында? Эжеке? Не болду? Мен ушул бүт баарын тартам да, ошого келдим да. Оштон? Ыдырыс Саков деген жөн эле YouTube канал. Чык эшикке деп чыгарып берсеңиз да боло берет. Так. Саламатсыздарбы? Кирешелер бөлүмү бар экен, чыгашалар бөлүмү дагы барбы? Чыгашалардын жак. Болуптур. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Саков. Чыгашалар бөлүмүнүн ким эме кылат экен? Kireçeler bölümü bu. Бул кирешелер бөлүмү. Чыгашалар бөлүмү каягында? Çıkışlarda buğalteriydi. Кирешелер боюнча бюджетиңиздер канча? Канча киреше кыласыздар жылына? Kireçeler bölümü hazır bücretimiz 35 milyon oşandı. 35 миллион, жакшы экен. Макул айткан. Сиздер ким болосуздар? Bizki askerlik katostol. Asker. Военный учет стол. Bizki şu aşı bölüm. Сүйлөшүп атасың, альтернатива кылып. Макул болуптур. Коюңчу. Барам деген жерим бар да. Бир жылда эже чындап эле мына аскерлер чындап эле. Ушул Араван районунан бир жылда канча баланы жөнөтөсүздөр? Чыныгы аскерге мындай. Баш беркинде альтернатива эмес, жанагы ооруп калды, майып тигип эмес. Добровольныйлары 10. Өзү наряд боюнча 10 наряд берилет да. Бир жылда Жок. Район боюнча 10 билбейм. Айыл өкмөт боюнча. Айыл өкмөт боюнча бир жылда 10 бала жөнөтөсүздөр. Жок, бир сезонда май жайкы күзгү. Жайкыда 10, күзгүдө 10. 20 бала барат экен да. 20 баланын ичинен эми баягы бизде мен мындай ачык эле айта берейин. Бул өзү Араван району, бул айыл өкмөт өзү мындай аралаш улуттан турган айыл өкмөт да. Анан көбүнчө ушул калктын район боюнча алганда калктын бир 70%га жакынырагы бул өзбек тектүүлөр.
Анан кыргыздар экинчи орунда. Анан кийин азер, тажик улутундагылар жашайт. Ошон үчүн эжеке сизден сурайын деп атам да. Баягы улуттук эмесинен алганда ошол 20 баланын канчасы ушу өзбек, канчасы кыргыз ушулар барат? Эгер улуттук составынан алганда. Почти тең, 50-50, ооба, Элүү, тең, ооба. Жакшы экен. Ооба. Макул эжеке, рахмат. Майын. Айыл өкмөттө калктын саны канча эле? 27.400. 27.400 адам, а? Анын ичинен бир жылда ошол мынау аскерге бара турган курактагы балдар канча болот? Каталы тургандар же Негизи бара турган потенциальный. список тизме боюнча 120 болот, унун ичинде ар түрдө болот да. Аслеп алгандар, акт пакт алгандар болот. Рахмат. Ошол 27.400. Население бол. Рахмат. Эжеке, ошол 40 адамды бакканга кеткен чыгымды кантип кимден билем? Билбеймби ушуну? Жок, билет, финанс башчысы бар. Жок го. Бар, шыгырда ишке машинасы турат. Туалетиңиздер кайгында, же? Туалет. Міне тоже бар, тоже можно. Сразу тоже. Азыр Ыдырыс, сен неге туалетти сурап атасың дешиңиздер мүмкүн, бирок ар бир айыл өкмөттө деги эле ар бир мамлекеттик мекемеде тейлөөнүн өзүнүн стандарты бар да. Ал стандарт боюнча мындай болуш керек да, мисалы сырттан келген адам, ушул жерге айыл өкмөткө келген адам канча убакыт күтүп баягы кезекте туруш керек, канча убакыттан ашпаш керек кезек күтүүсү. Андан сырткары келгенден кийин мисалы мындан туалет канчалык алыстыкта болуш керек, алдында кандай шарттар болуш керек, ошодон бери бүт стандарттар бар да, мен ошол стандарттарды талап кылгым келет да. Бул жакта айтты, ушул жака келесиз деп. Бул жагын не ишкана экен билбейм. Өзү негизи айыл өкмөтү кенен жерге жайгашып тур булардын. Мына гилас багы бар экен, бул жагы арча бак. Бул жагы мындай жайкы эс алуу жай окшойт. Илгерки ушу Союзда колхозчулардын эмеси экен. Мындай жакшынакай беседкалар бар экен, бирок отура турган бир эмеси, орундугу жок. Бул жагында бала бакча бар экен. Бала бакча каяк, не, кайсы каражаттын эсебинен салынат деген. Мектеби каягында? Кана? Алянаров Юсупов айыл өкмөтүнүн ушул короосу. Өрүк жеп кетсек дагы болчу да экен бул жерден. Баягы тааныш жыт алыстан сезилет. Көрчү. Ошол. Баягы Алянаров өзү негизи Алянаров деп кайра-кайра адашып атам, ушул Юсупова айыл өкмөтүн Файзуллаев деген айыл өкмөт башкарат. Ал киши ушул Араванда аты чыккан бай. Жанагы малдарды бордоп багып, сатып, ошонун эсебинен байыган деп айтылып жүрөт. Ошончо бай киши ушул дааратканага кирип, баягы зарашатып күн өткөрөт экен. Бул бир нече жылдан бери, бул киши узактан бери ушул айыл өкмөттү башкарат өзү негизи. Азыр айтсак келген жок.
Так, араванга келип, аравандын өргүн жеп кетпесек болбос эми, а? Өргү жеп кетели. Так. Аравандын эмесинде, айыл өкмөтүндө өрү курдап атабыз. Так. Мына чирип калыптыр. Качып турам. Араараак. Мына. Жеп көрөлүчү, а? Бар эле эме го, бир жагы. Бул бая сверек деген өрүктөн экен. Ушул башында туруп, монтип өзү как болуп кала берет. Аябай жакшы өрүк. Мындай абдан дамдуу. Анан башында туруп кургайт, көп эмгекти талап кылбайт, жакшы өрүк. Анан данеги дагы өзү эле ачылып калат монтип. Ушундай сонун өрүк бул. Бул атайын ушундай жакшы сорттогу өрүктөрдү убагында ушу Союздун малында алып келип эгишкен экен да, көрсө. Бирок азыр мунун баркына жеткен эч ким жок окшойт. Караган эле киши жок. Токта. Бул ак өрүк анча эме боло эле окшойт. Мына өрүк жакшы экен бирок азыркы. Так. Не кылайын? Кичинекей эме түштү. Так. Мына түштү. Мына жумурткадай өрүк экен. Ошол Юсупова айыл өкмөтүнүн арт жагы ушундай чоң бак. Бул жагы өрүк бак. Мунунда курма бар экен, мунунда алча бар экен. Андан нары арчалар, андан нары бул жагында гилас бак. Жок. Жүрөр. Мына жерден эмеге кирип коелду. Ким кайсыл акчанын эсебине салынаттыр. Бул ушул Араван районундагы милиция бөлүмү окшойт. Эч ким жок экен. Жабык экен. Каерде? Жерде суу жок экен. Бул жер бассейн болгон окшойт мурда. Бассейн турган жер азыр мондой таштанды таштоочу жай болуп калыптыр. Бул айыл өкмөттүн ушул капталы мына милициянын маңдайы. Юсупова айыл өкмөтүнүн кире бериш. Так, бул жерде мына маалыматтарды угуп көрөлү. 27.400 адам бар экен айыл өкмөттө. Мына жагында жанагы бассейни бар, бирок бассейндагы бул тигинтип балыр басып жатат. Эгерде сиз Юсупова айыл өкмөтүнүн тургуну болсоңуз, анда сиз келеси дагы айыл өкмөт жөнүндө же конок болсоңуз, айрым бир кулактандыруу бир нерсени окуйм десеңиз, ушул жерден таап алып окусаңыз болот экен.
Маалымат тактасы Юсупова аймагы дейт. Өнүгүүнүн башаты биримдикте дейт. Мына. Мында не дейт? Жылдары мына. Өнүгүү программасын даярдоо үчүн сурамжылоо барагы дейт. Бул мына карагыла. Жакшы экен. 2017-2021 жылдар аралыгында өнүгүү кантип өнүгөбүз деп элден сураптыр. Анан сурамжылоо барагын таратыптыр. Анын үлгүсү ушул экен. Эми ошондо да сурап көрөлүчү, бул сурамжылоо кылышкан экен. Эл нени сураптыр, анан анысы канчага аткарылыптыр, кайсыл элдин кайсыл каалоосу кабыл алынды, кайсынысы кабыл алынган жок. Мына киресиз, кирип келсеңиз мына жерде бир дагы отургуч дагы жок, эч нерсе жок. Анан барсаңыз ушул жердеги эки мына эски отургуч бар. Анан айыл өкмөттүн өзүнө өтөсүз. Бул жакта айыл өкмөт өзү отурат. Жана Файзуллаев деген бай айыл өкмөт ушул жерде отурат. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Айыл өкмөт келдиби? Так, Файзуллаев мынау Шукрулло деген айыл өкмөттү издеп мен жана 1:30 келгенмин. Ошол баягы түштөнүп бүтүп анан келип отуруп калган учурга келейин десем, 1:30 да жок эле. Азыр саат 3 болду. Бул съемка. Так, Юсуп айылдык кеңешинин төрагасы дейт. Төрага дагы жок. Бул жакта. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жақсыларбы? Саламатсызбы? Жақсыбы? Айыл өкмөтүңүздөр келдиби, келбедиби? Hozir nimaga kelib shekilli, sentrda ekan shekilli, nimadaligi zadaniya bergan ekan bu bog'da. Hozir hali boshi ketdi yo'q shaqada. Hokim zadaniya bergan ekan, hali bog' bo'yicha bir nima bo'yicha. Qaysi bog'? Mana bu sentralniy bog' bor, nima hokimiyat orqasidagi. O'sha yerga. Al yerda cho'ng bog' bormi? O'sha yerda bog' bor, Teski park borda. Teskida shu remont qiladigan, tozalagan joylari bor ekanda. Shuni boshi chaqirib ketdi shaqani. Sumantirgan qilib. Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Менин аты жөнүм Мудир Саков. Мен жана сиз менен таанышкам. Мен сиз менен таанышканбыз. Ооба. Эми бул айыл өкмөттүн өзүнүн туалети да жок окшойт го? Жок, ичкарыда бар этейда. Ол мектептикидейби, же садиктикидейби? Yo'q, sadikki yangi bo'lyapti bu yerda. Sadik boshqa, biz o'zimizda borgandan keyin etegradi, uzoqroq действительно. Ооба. Nega? O'zi biz bu yerga kelganimizda endi ash etek qurib qo'ygan ekanda, kolxoz mana shu territoriyada, bog' ichida. Siz o'rinbosar o'xshaysiz. Men o'rinbosarman. Аты жөнүңүз кандай эле? Ismoiljon Davidov. Жүрүңчү мени бир мындай көргөзүп келиңчи айыл өкмөтүңүздөр менен. Бул Шукрулло Файзуллаев канча жылдан бери айыл өкмөт? 2015-жылдан бeri. 2015. Ошондо бул жагы 5-6 жыл болуптур да? 6 жыл болгон жок. 2005 болса. 2005тен бери. Мен 15 деп атпайм да. Анда 15-16 жыл болду. 16 жыл болуп. Мына 16 жыл башкарыптыр. 16 жылдан бери мен билбейм, мен азыр сиздин айыл өкмөтүңүздү жамандайын деген жокмун. Бирок мен азыр келип мында бир айыл өкмөт, бул жерде бир башкаруунун бир изин көрбөй атам. Издеп атам, таппай атам. Мына караңыздар. Мына айыл өкмөтүңүздөр ушул экен. Бул киши болгону не кылыптыр? Мына Файзуллаев не кылган, мына көргөзүп берейин мына. Өзү отурган кабинетке мына пластик жасаткан. Так. Пластик айна койдуруптур, мына өзү отурган кабинетке мына. Өзү отурган кабинетке мына пластик коюлуптур. Кондиционер коюлуптур. Бул жагына дагы пластик. Бул жагы уже мына эми билбейм, Кудай кандай кылып отурат, бул жагын эптештириптир мына. Баягы жөргөмүштүн желесиндей кылып булар турат. Эми караңыздар мына ичкери жакты. Өзү сотрудникке кандай кам көргөн жетекчи, элге кандай кам көргөн жетекчи мындай киргенде эле көрүнөт да. Мына. Бул айыл өкмөттүн эшиги экен мына. Жылтырайт, жакшынакай. Бул эшикти көрсөңүз, мындай, айыл өкмөттө акча дагы көп. Айыл өкмөт абдан мындай иштейт экен, абдан солидный мындай, салаваттуу деп ойлойсуз да. Анан бул жагына келсеңиз, мына эски Союздун мебелдери. Бул жагындагы эшик мына эски ошо Союздун эшиги. Орунбасардын эшиги дагы ушул. Орунбасардын кабинети ушул. Анан мына төраганыкы дагы ушул. Болду. Мындай жок дегенде мына жетекчиликти өзүнүкүндөй кылып бир жакшына эшик коюп берип койсо болмок экен, ал жок. Мен көчөдөгү элди айтпай эле коеюн. Мынау жер
Бул баягы айыл өкмөттүн ушул жыйындар залы. Илгери колхоздун актив отурган зал да эми бул, туурабы? Ошондой экен. Азыр бул жерде баягы шайлоолор болгондо айыл өкмөт баш болуп, баягы элди үгүттөгөн жер ушул болот. Бир жолу ушул жерде отуруп, жанагы Сооронбай Жээнбековдун намаз окуйт. Ошон үчүн ошо Сооронбай Жээнбековду шайлап бериңиздер, ажыга барып келген деп, ушул Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шүкүрүллө Файзуллаев өзү айтып отурган жер ушул жер. Анда өзүм тартып кеткен элем илгери. So'rga sharif shu nimaga oxirgi oyda qilingan ishlarni aytib qo'ygim keldi. Акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле. Бул киши келгенден кийин болду. Мына черемушка бүттү, көпүрө боло турган жерге чейин келди. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович. Ал кишинин акыркы айда жасаган иштерин айтып коеюн дедим да. Ал киши динчил үй бүлөдөн. Үй бүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Бир тууган агасы араб мамлекеттеринде элчи болгон, Оштун мэри болгон. Кабага 8 жолу кирген экен. Бир тууган иниси Асылбек Шарипович спикер болуп турганда, 8 депутатты ибадат кылганы алып барганда, ошол жактын падышасы Кабаны ачып берген. Ал деле Кабага кирген. Ошол. Так. Агай, айтсаңыз, мына жерди эмне үчүн мына эстелик эме да, а? Бул жакты неге мына күлүштөп тосуп койгонсуздар? Bu yerda endi haligi har xil tashqaridan emas kirmasin deb ochib turmayapti. Endi to'g'ri kirib, qo'qis mahallani qo'yib qo'yam kelib qolishi mumkin endi yerda. To'sib qo'yganmiz endi eshik ochilmaydi. Mayli. Bu o'zi ne kimlarga qo'yilgan estelik? Esdalik bu haligi Urug'da o'sha nimalarga qo'yganda. Atamekendik so'g'ishdin ardagirlarini. Bu жакта ыйлаган эне өчпөс, элесиңер түбөлүккө сакталат. Bu kolxoz bo'lgan. Kolxozdagi shu qatnashgan nimalarda, o'sha o'lib ketgan, boshqa bo'lgan. Esdalik, aravanlar. Eski parsiz kolxozda bo'lgan, hozir hukumatda bo'lganda endi. Bu жакта дагы бир эстелик коюлуп тур. Бул жакта ушул эме бар экен, мына беседка бар экен. Бул Союздун учурунда курулган окшойт. Мына Союздун учурунда көбүнчө мына колхоздордо ушундай кылып гүлдөчү эле. Ошол гүл ушул жерде сакталып калыптыр, бирок мунун баркына жетип, муну баалап, ушул жерге отургуч коюп койгонго дагы эме болгон эмес. Же отургучу мынабу, эмне бул? Ушул машина мына отургуч. Ортодо эмне болот ана? Мына. Отургуч endi masa kerak, ancha-muncha hali kutgani nima kelgan. Shu yerga o'tira beradi. O'tiradi, boshqa qiladi. Бул жак спорт аянтчасы кимдики бул? Bizga nimada da? Кимдики? Bu ayol hukumatının. Айыл өкмөтүнүн өзүнүн спорт ушундай площадкасы барбы? Мында ким ойнойт мында? Мектептин балдары келип ойнойбу? Бул жак жабык экен азыр. Üstü жабылбай калып кетти, бул. Endi hozircha mablag' yo'q, nimasi yo'q. Nima deydi? Ses var. Bo'lmaydi. Айыл өкмөткө ешик кылганга жетет бирок кара. Айыл өкмөттүн эшигине. Ha endi baribir postependa qilyapti-da, baribir unga qilsa 8 keyin nariga qarab qilinadi. Endi bizga 16 жылдан бери. Endi hali ish Бул жак клуб экен, а? bu klub ha. Илгерки ушул айылдын клубу экен. Илгери баягы индийский кинолор баягы. Ушул жерде өтчү да эми, туурабы? Концерттер, Индиянын кинолору. Hozir endi unaqa konsertbaski yaxshi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Анан азыр кантип колдонуп тастар? Азыр кантип колдонуп тастар? Эмне кылып тастар азыр? Bular endi hozircha ancha-muncha haligi krujoklar bor. Boshqalar bor, tennis, boshqalar o'ynab turadi. Mana bibliotek bor. Mana bibliotek bor. Бул жакта библиотека бар. Ha. Бул жагындачы? Bibliotek bor. Bu yerda mana madaniyat uyini ancha spesialistlari o'tiradi bu yerda. Ko'proq o nimada bo'ladi. Библиотеканы неге жабык азыр? Hozir bibliotek qiz hozir premyerda o'tiribdi, apga chiqqandi, ashkasi bibliotekada. Бул жагычы? Bu joyga endi hozircha bekitib qo'yganmiz. Nimani endi uncha cho'ng'jalga zamisiqlarga nima yo'q endi hozir. Shart joy bilasizmi? Күндүзү жабык турат. Kunduzi kechasi javob turadi-da. Кечеси? Bu ish merapayda bo'lsa ne bo'ladi endi? Кечеси бильярд дейт го муну. Bilyard xona jinday bor. Кана? Xona bor. Shu ham Жок, муну өзү бильярд кылып иштетип тастарбы, эмне кылып иштетип тастар өзү?
Ya burada bitta kichkinada ishlatib biladi bor, ona nima bor anaqa. Sportli bolalar nima qilgan joy bor-da, hali men kirgandan keyin. Niye qiladi? Hali skuter zanadigan, barban zanadigan qilgan joy bor. O tomondan kiradi. Ошондо бул азыр спорт клуб болуп калыптыр да. Sport klubi ham bo'ldi. Бир жагы спорт клуб, а бул жагычы? Bir yoq endi shu bola bilyard bor, natijada ikkita uchta bilyard bor xolos-da. Ular endi biz aytsa kiradi, bu kirmayapti endi birinchi nima bo'ladi bo'ladi endi. Мунулар эмнеге коюлган? Bular endi shu kirib nima qo'yib qo'yganda endi bir madda shunday narsa Азыр менде маалымат бар да, мындай ачык эле сүйлөшөлү. Менде маалымат бар. Файзуллаев өзүнүн туугандарына ушул клубту берип койгон. Балдар түнкүсүн ушул эмени клубту жанагы бильярд кана кылып иштетип атат деген сөз бар. Biz azı şunu yig'ishtirib qo'ydi, marta bilyardlar bor, hammasi bor yig'ishtirdik, yana gap so'z ko'paydi. Gap so'rayapman lekin. Hozir shuni quplab qo'yganmiz, bir endi odam haqi gapirar ekanda bu yaxshi. Men bir жагынан түшүнөм. Мындай болуп атат да, мен өзү биздеги саясат өзү бир кызыктай, бир жагы. Өзү маданият үйлөрүн биз бага албай калганбыз. Маданият министрлиги бага албайт аны. Бирок маданият министрлиги ушул мына клубтарды өзүнүн балансында кармап отурат. Бирок аны каржылап кыйратпайт. Бул жерде концерт бирдемени өткөрүп дагы кыйратпайт. Анан айыл өкмөттүн балансында турат. Айыл өкмөт эмне кылат? Акыл эси бар киши баягы эмне кылат? Пайдаланалы да андан көрө деп туруп пайдаланган. Андан канча каражат түшүп атат? Ошодон канча аренда канча түштү өзү негизи? Жок дегенде макул эми. Макул айтабан ишим болгондо шуну ремонт кылады али nimasiga. Nima ремонт кылсаң ремонт кылады. Макул ремонт кылып канча сомдук ремонт кылды? Hozir men to'g'ri esimda yo'qmi lekin. O'tgan yili bu saylov paydolarda mana shu remont qilib, aqtab, ichkarilarni aqtab berganman. Svet qo'yib bergan mashinaga. Эми 10 килограмм магыңыз 200 сом турат да? Yo'q, emas, bu kraska, motivalarga ko'ra kraskalarga berdi. Kraskalar berdi. Poldi kraskalar berdi, mana qilib. Poldi kraskalar, buni shunday qo'yib berdi. Monalarni ham remontga yordam berdi. Oqladi, kraskalar, buni panellar. Так. Мына жерге мына 1, 2, 3 мына чыракты коюп тур. Так, мына жерге камераларды коюп тур, видео камераларды. Видео камераларды эмнеге койгон бул жерге? Бул жака дагы 1, 2 прожектор коюп тур. Анан бул жак краскаланды деп атат. Бул качан краскаланган? Наркы төшөктөр эмнеге турат? Endi kirgizmayapmiz, gap so'z ko'paygan shunday hozir. Bu hujumlar tugani sabab biz o'tgan safar Batkinga yordam qilmadikmi? Bir kamasiga qo'yib qo'shib qo'ygan turib hozircha. Gumpomoshpa. Gumpomosh haligi odamlarni to'plab, pul qilib boshqa qilib jo'natdik biz yoqqa. Bizga 700 mingdan oshirgan narsa. Shundan keyin kelganlarga paka ashada turibdi-da hozir. Hozir men tushunmayman da, hozir qancha 35 million byudjetingizlar bormi? 32 million. 32 million. Эми ошол 32 миллионду топтош үчүн, аны кайра иштетиш үчүн 40 адам иштейт экен бул жерде. Турабы айыл өкмөтү? Яли мынаш персоналарына anaqa borda, порол, бош ашламын. Ошолор менен 40 адам. Ошол 40 адамды багыш үчүн. Ошол 32 миллиондун канчасы кетет? Мына мисалы мынтип эсептеп берейин мына. Ушул айыл өкмөттү кармаганга кеткен свет, айыл өкмөттүн командировочный, шопуру, бензини, ремонту, сиздердин интернетиңиздер, кагазыңыздар, андан сырткары жанагы айлыгыңыздар, сосмонтуңуздар баардыгын кошкондо канча кетет? Ушул жалаң ошо 40 адам тейлегенге. Тейлегенге. Bir жылга. Hozir точно esim yo'q da meni. Buxgalteriya biladi endi nimada. Эми бул мындай чоң бир супер математика эмес да бул өзү негизи. Endi men hozir noto'g'ri aytib qo'yishim mumkin da. Мен округлетип айтайын, мына макул. Ошо 32 миллиондун, мен даже 32 дебейин, 30 миллиондун канчасы кетет? Бир 5 миллиону кетеби? Мындай тоголоктоп айтканда. 5 миллион кетмесе керек, азыраак кетсе керек. Андан аз кетеби? Biz hozir maktablarda, fond maktab, bog'cha, Жок, алар өзүнчө. Өзүнчө ажыратылат өзү. Жок, мен аны түшүнүп атам, аларды ажыратасыздар. Негизи ошол айыл өкмөттүн ишин жүргүзүш үчүн деп атам. 40 адам иштеп атат ушул жерде. Ошо 40 адамды тейлегенге, 40 адамды бакканга канча акча кетет? Атаман точно bilmiyorum hozir. Men buxgalteriya zammasam. 3 million кетеби, 7 million кетеби, 10 million кетеби. 3 million azıraak ketse керек menimcha. 3 миллиондон да аз кетеби. Анда сиздер албай эле иштеп аткан болосуңар. Men hozir aytib точно men undan yo'q da, xabarim yo'q uni zammasam. Базарды качан оңдойсуздар? Bozorda xudo bersa
базардын чепин качан иреттелет? Мисалы мындай да. Мына сиз айыл өкмөт башчысыз, 16 жылдан бери отурат экенсиз. Мен көрдүм. Эмне үчүн бир гана өзүңүздүн кабинетиңиз гана пластик айнек болгон, өзүңүздүн кабинетиңиз гана жакшына эшик коюлган. Эмне үчүн башкалардыкы болгон эмес? Құдай берсе, енді депутаттарды әр жылы әлдік кенеш бюджетті депутаттар қарап береді. Депутаттар айтқан жерде ақша бөлінген емес, ошын тұрады да, ошо бой. Құдай берсе, биыл жасайбыз оны. Анан быйыл эмне жасайсыздар ошондо? Мен түшүнбөйм. Ошо сакен пластикаларды өзгөртүп, Жо, эми ол айыл өкмөттүн макул эми. Мен азыр айыл өкмөт макул, өзүнү кылбаса дагы элге кылып берсем макул, мен рахмат дейт элем. Ошо айыл өкмөт өзүн кылбай, ушу элди кылып атыпты. Ошундай болуп атат. Деп мен Biz айтат элем. biz мысалы Navay Mektebi, Manas Mektebi, Habib Abdullah Mektebi, Şarif Salıcan Şarif adındaki mekteplerde klaslarını terezelerini akva kılıp jasa bergenmiz misalda. Mektepler turup, balabakçalar turup tuğrusunu açık gerek, özümüz kabinetimize kişine emi da berse köngül bir nakıp. Анан мына жердagi территория сизге карайт да. Бул маданият үй экен. Бул жак райондук администрация экен. Орто чоң жол экен. Алдында мына афганистерге же жанагы экинчи дүйнөлүк согушка кимисине эстелик бар экен. Estelik jarımı Afgançılarda esteligi jarımı oşunday. Ооба. Анан берки жакта мына шипаң эмнеге турат дейм да, мына бир маданият үйүнүн маңдайына эмнеге шипаң коюп койгонсуздар? Эмнеге турат? Bu Кайсыл архитектуралык бир талапка, же бир архитектуралык кооздукка, же бир архитектуралык бир логикага туура келбейт да ушунуңуздар. Endi ol şipan hükümetlik emas, частный болуп кеткен экен. Жо, ким берген аны? Билем. Бирок бул социалдык объект да, бул социалдык объекттин куроосу. Муну кантип сатып берди? Муну кайтарып алсаңыздар дагы болот да. Эмнеге албай атасыздар? 16 жыл болуптур айыл өкмөт болуп отурганыңыз. Жок, эми буну ошо бойдон турат, бу бештеке кылган жок. Жок, аны сиздер мындай жок дегенде ошо жерге бир 4 тал эгип туруп ортосуна бир баягы эме эгип койсоңуздар деле болот эле да, бир баягы отургуч коюп койсоңуздар. Арчаларды отургузганбыз. Мен аны түшүнүп атам, азыр ошондой болуп тура бериш керекпи? Жок, арчаларга суу куюп, тазалап, тегерегини нема кылып, плафонларды коюп. Азыр ушул шипаң качан алынат, ошону айтыңызчы. Шипаң алына алынбайбы? Biz nimага кайрылганбыз сотко. Кудай берсе, сот чечимин күтөбүз да. Сотко качан кайрылдыңыздар? Сиздин мына мен айтам, мына 16 жыл болуптур отурганыңызгачы. Эми кайрылабыз да. Али кайрыла элексизби? Жок. Частный да ал. Ну, частный болсо эмне болуптур сиз? Сиз мына элдин кызыкчылыгын коргойм деп отурасыз да, туурабы? Элдин кызыкчылыгы болгондо мына маданият үйүнүн кызыкчылыгын коргойсузбу? Сөзсүз. Же болбосо анда маданият жанагы министрлиги өзү коргоп алсын. Же сиздерге өткөрүп берсин мына имаратты. Анан коргогула деп. Жок, маданият министрлиги карайт. Азыр мына Араван районунда ушул сиздердин айыл өкмөттө парк барбы, жокпу? Парк бар. Каерде? Балдар паркы бар. Бул жерде кирип көрсөк болобу? Нар жактан келсе болот. Бул жактан кире албайбыз. Жок, энди барат фото нар жактан. Базарыңызды бир аралап көрбөйлүбү мына базарыңызды? Жүрүңүзчү. Базарыңызды бир аралап көрбөйлүбү? Жарым сааттан кийин келели. Мен чакырып аттыр, өзү көрдүңүз. Ал кетти ал. Келем мен. Болбосо телефон чалып туруп жарым сааттан кийин барыңызчы, сураңыз сизден сураңыз. Мен бир айда жылда бир келемин. Мен эл үчүн келип атам келгенде да. Туура. Мына базарыңызды эме кылып, мындай бир аралап, эмне үчүн азыр мына парковкасы өзүнчө жай болбойт? Эмне үчүн 2 этаж же 3 этаж кылып кылсаң болбойт деп айтсаңыз болбойбу? Эмне үчүн? Бул жерге баягы Араван районундагы ушу Араванга кире бериштеги жол. Кийин эгерде мындай бир давлениеси көтөрүлүп өлгүсү келсе, ушу жол менен жүрө турган болуп калыптыр. Биз 2018 жылы ошо жол боюнча Мөмөжемеш базарынын мындай сиз айткан жерде сотко кайрылганбыз. Эртең акыркы сот болот.
o'sha yerda lyoka konstruksiyani olish bo'yicha. Biz talab qilganmiz o'sha yo'lga o'z bilimlik bilan qurib olgan baga yengil tipdagi soda do'konlarini barini olib solib, mana xudo xolasa Sizlerde ana düşündüm. Ошол негизи эле мына Алиянаров айыл өкмөтү бул жөн эле айыл өкмөт эмес экен. Бул райондун борбору экен. Бул жерде базар турат экен, бул жерде социалдык объектилер көп экен. Бул бир маданий дагы борбор экен. Эми караң ошондо. Сиздерде ген план барбы жокпу? ген план 2012 жылы biz ген план түзгөнбүз. Şu район, райцентр өзү. Ген планыбыз бар. Ошо ген план негизинде азыр тийиштүү органдар bilan nima qilib, qayrilib shu Arvan rayonida baya o'zi aytmoqchi shahar statusini olayin degan bir elde bir talabi da var. O'zimizdagi shunga muhtojligimiz bor. Arvan rayonimizga значит shahar statusini olib qolsak, bayağı kanalizatsiya, ko'p qavatli uylarni qurib, shu elde bir top kögöylerini çeçeyin degan bir maqsadimiz bor. Макул. Ошол ген планыңыздар болсо, ал качан аткарылууга киришет, качан бүтөт десе болот. Мисалы, мына быйыл бир 6 айдын ичинде эмне кыласыз? Мен күздө келгенде эмнени көрсөтүп бересиз мага? Ошону айттыңызчы. Кудай берсе, күздө келгениңде өдүрөсүз. Мына иш болот, мына иш бүтөт, мына иш бүтөт. Мына мен сага кепилдик берем деңчи. Күзde kelsangiz, Xudo bersa, nasib qilsa, shu 4 keçege temir tosmalarni qilib, hozir biz akim bilan hozir akimiz yangi shaylanib kelib, akimizga biz sunish bilan kirdik. Shu 4 keçege bir podzemnoy yo'l qilib, trotuar podzemnoy jurgunchilarga yo'l qilib. O'shuni harakatidamiz hozir. Hazır bunday ekan. Sizde kelgeniz için, Xudo bersa nasib qilsa, 4 keçege temir tosmalarni qo'yib, elde jurgunchilarni qopsizligini to'lig'i bilan qo'lga olamiz degan bir maqsadimiz bor. Shu yo'llarni kengaytirib, bayg'i sakan bir bozorlarda tozalanib, o'shalar tozalanib, o'z bilimlik bilan qurib olgan do'konlarni buzdirib, hozir sotga qarilganmizda. Sotni chechimini gana kutib turamiz. Shu bo'lsa, sразу buzib o'shunday qilamiz. Bo'ldi, o'sha ish bo'ladi. Xudo xolasa, Xudo bersa. Qancha metr trotuar qurasizlar? Yo'q degende o'zingizlarning oldingizlarni qurasizlarmi? Buni men hozir borib keldim, Aliyanarov айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөт өзү урдаганда тротуардычы. Забору жолго чыгып кеткен. Сизге чейин тротуар бар, айыл өкмөткө чейин. Айыл өкмөттөн нары тротуар бар, айыл өкмөттүн алдында жок. Андан нары мына маңдайыңыздарды карасак, ал жерде да чайханага чейин бар. Bizde maqsadımız İdris, bunday da. Bizde maqsadımız bayağı kurulup qolgan zdaniyalарды remontlab, жаңғысını qurib turib, anan eskisini güzel degan bir maqsadımız var da. Жаңғысını qurmasdan bu eskib qoldi deb biz varsak unda to'g'ri kelib qoladi. Yo'q, buzdile demayman. O'shuning uchun bo'lishincha o'sha yerda где-то bir sayz vaqtida desek, bayağı siz kişinin bakıp koydunuz. O'sha sayz vaqtidan beri o'sha ayıl hukumatda territoriyasi keng bo'lib turadi-da. Bunday bir so'z bilan aytganda, cho'ng yo'l bilan trotuar bunday temir tosmani ajrab turish kerak-da. Shu temir tosmani bizim ayıl hukumatning maqsadi birinchi bo'lib shu bola bog'chalarda, maktab imoratlarini remontlab, o'shalar tur anan keyin o'zimizni o'tirgan yerimizga bir normalniy qolaylik degan maqsadimiz bor. Xudo bersa, mana 5 maktabimizni o't qozonlarini barini jangiladik, issiq sistemalarini barini jangiladik. Misaldaymi? Terazalarini 50 yil, 60 yil bo'lgan ekan, terazalarini aqva terazaga almashtirdik. Endi Xudo bersa, o'sha bizni o'tirgan imoratimiz bizni atalarimizni ulushi septelgan kolxozning murdagi partiya 22-sezd atındagi kolxozning imorati bo'lib hisoblanadi. Elda ulushi bu mamlakat qurgan emas, bizni shu nimalar shu kolxoz shu nimani ayil hukumatning balansiga, значит, mamlakatning balansiga munisipalni menchik qilib
elde ülüşünü ayıl hükümeti zdaniyası kılıp alganmiz. Kuda berse oşelerde bir qatar remont kılıp nima qilamiz. Азыр мен сизди анда мындай кылайын, 20 мүнөт күтөйүн. Aha. 20 мүнөттө келип калам деп атасыз. Aha. Анан бирге ошондо сиз мынау жерди мындай кылам, мынау жерди мындай кылам деп айтып бериңиз. Мен ошону тартайын, анан күздө келип туруп ошол кандай Ошонге аткарылды, Кудай ошону жанагындай Meyli. Men planlarını hem ko'rsatib qo'yayin bir yo'li. ооба жакшы болот. Ha? Болду, сүйлөштүк. Макул.